Зина Ханпасанова «Ақша шарқыратмасы» әңгеме. Айкөл бұл ретіменен тең болып қалған театрында бүгін бірінші жолы өзін өгей сезді. Ал ұйық көрші жайдың залына жиық-жиыма толғын елде сүйінкіреген жоқ. Анткені алар спектакль көрген емес, Байуның жолдары жөнінде жазылған китептің бет ачарына кірішкен әлі. Белгілі теоретик Дусмандың «Ақша шарқыратмасы» аталыштағы китебінің бет ачарына кирүү билети бір жұма мурделе 5000 сомдон сатыла баштаган. Көн сайын театрдың кассасынын оозунда билет алганы турушкан адамдардын узун кезегин көргөн сайын Айкөлдүн жүрөгү ооруп жүрдү. Жаңы спектакль коюшканда 100 сомдук билетти каалап алган киши жок. Окуу жайларга суранып жатып жарым пулуна зорго өткөрүп келишчү. Ошондо да көрүүчүлөргө залдын жарымы да толчу эмес. Айкөл ошол күнү театрда кечки репетицияда кармалган. Кайтарында олку-солку болуп туруп анан бет ачаар өтүүчү залга чечкинсиз кирди. 5000 сомун аянбай жабылып келген угармандардын көптүгүнө кызыксынбай койгон жок. Мүмкүн белгилүү коуч тренер ага тыйын санабай жашоонун сырын ачып берер. Ал эң алдыңкы катардагы кошумча орундукка келип отурду. Негедир эки жагын айбыга каранып алды. Акча жөнүндө сөз болуучу жерге келген үчүн искусствого жана өзүнүн ыйманына чыккынчылык жасагандан бетер кымырынган эмнеси бети да ысып чыкты. Залда бош орун калбай, келгендер дуал тарапта да тикесинен текшик калып турат. Алардын арасында жаштар аз экен, көпчүлүгү өзү курактуулар. 40 жаштан ашканда Байууну каалагандар да көп тура. Айкөлдүн бул темага кызыксынуусунун жөнү бар эле. Акыркы жылдары адамдарды магниттей тарткан, акыл сезимин ээлеп алган, жүрөгү оорусуна айланган акчанын касиетин түшүнгүсү келген. Айкөлдүн катарында дагы 2-3 эркек актер олтуруптур. Алар да ички коомайлыкты жашыргылары келдиби, тамашага чалымыш этет. Кана, биз дагы угуп көрөлүчү. Акчабы шаркырап агып байып кетсек ажып эмес? Байыгандар театрга байласа да турмак беле. Байсаң театрга директор боласың. Бул сөзүңдү эч ким укпасын. Ким жөнүндө сөз болуп атканы баарына дайын. Өздөрү иштеген театрдын жетекчиси искусстводон түшүнүгү алыс базар соодагер эле. Сахнага орто бойлуу, чымыр денелүү, каш көзү кап-кара болуп бажырайган сөөлөттүү мырза чыкканда зал жым-жырт боло түштү. Белгилүү финансист эл алдына чыгып, эригей сүйлөгөнгө маш экен, сөз башында эле баарын арбап алды. Үстүнө кийген кымбат баалуу күрмөсү менен көзү ялткан ак көйнөгү, бутундагы жапжаңы кара булгаары туфлиси, саркеш таралган кара тармал чачы жана эл алдында өзүн эркен сезгендиги менен купулга толду. Байуунун сырын үйрөтө турган адамдын акчалуу чөйрөгө таандык экенине эч кимдин күмөнү калган жок. Ал угуучуларды имере тиктеп, залда кимдер олтурганын чамалап койгондой. Айкөлдүн да жеке баамында кантип Байууну үйрөнүүнү каалагандардын ичинде капчыктуулар байкалбайт. Жалчыбаган өп-чап тиричиликтен каржы алган жүдөңкү адамдар. Акча жөнүндө сөз башталганда эле баары өтө ынтаалык менен кулак түрүп, сугалактык менен уга баштады. Эми ойлоп көргүлөчү, сиздердин 1 айлык керектөөңөргө бул жолду канча акча кетет? Деп суроо узатты Дусман. Зал 1 мүнөткө жым-жырт боло түштү. Ар бир угуучу өзүнүн 1 айлык керектөөсүн ичинен эсептей баштады окшойт. Айкөлдүн эсеби боюнча улуу экөө, кийим-кечек, буюм, эмерек сатып алуудан тышкары орточо эсеп менен 20 000 сом куротушат экен. Эми ошол акчаны 12 айга көбөйткүлө. 240 000 сом, деп Айкөл да ичинен эсептеп койду. Ушул өлчөмдө акча капчыгыңарда барбы? Анткени ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Иши жок калуу, оору сыркоо. Ошондой учурда үй бүлөңөр 1 жылга зарыкпай жашашын ойлош керек. Бул суммадагы акча топтолмоюнча үнөмдөгүлө, чогулткула. Кантип? Театрдан эмгек акысын алуучу 25 000 сом айдан айга жетпей жатса, анан кантип топтомок? Башкалардын деле ойлору ушундай окшойт.
Ökünüştүү şıpşınуулардан толкуну елди жеңел каптап өттү. Тренер да угуучулардан ушундай таасирленүүнү күтсө керек, эми алардын кейиштүү абалын өзүнө буруп чабуулга өттү. Баюунун биринчи кадамы бул акча топтоо. 3-4 жыл бою үнемдеп, ашыкча жеп ичмей, кымбат буюм кечек албай эле топтосо болот. Акчаңар көбөймөйүнчө ага таптакыр тийбеш керек. Эгерде бир чака сууну улам чөмүштөп сузуп ала берсек, тез эле түгөнөбү? Шаркыратмадан чакалап сузуп алсак да билинбейт. Акчанын шаркыратмадай агымы пайда болгондо канча сузуп алсаңар да чети коюлбай ага берет. Залдагылар демин ичине алып жым-жырт. Ар кимиси шаркыратмадай болуп агып аткан түгөнгүз акчаны элестетип, ошол төпсөз байлыкка жол ачылгандай уккан сайын уккулар келип турду. Тренер да алардын бул азгырылма сезимин ан сайын күчөтүүгө аракеттенди. Кимдин жетсем деп эңсеп жүргөн чоң максаты бар. Акчаны ошол максатка жетүү үчүн топтоп атам деп өзүңөргө шыкак бериш керек. Максатка жетүү акчасы жөнүндө кеңеш Айкөлгө майдай жакты. Мына, алды сусса түгөнгүз акча топтоду. Аны эмне кылар эле? Актриса акчаны эмнеге коротом деп ой жорутуп башын оорутпайт. Анын көңүлүндө багып жүргөн бир эле кол жеткис максаты бар эле. Жетерлик каражаты болсо, театрда мыкты спектакльди коймок. Башкы ролду өзү ойноп, мүмкүн режиссерлукта да дарамедин сынап көрмөк. Андан ашынып бара жатса, жаштар театрын ачып, жаш актерлорду тарбиялап, театралдык мыкты мектебин түптөмөк. Айкөл бул иштерди жасоого өзүнүн дарамети да, тажрыйбасы да жетерине ишине баштаган. Бир гана каражаттын жоктугу аны тушап турчу. Максатына жетүү үчүн акчаны кантип табуу жолун гана билчү эмес. Финансы маселеси бир гана ишкерлерге таандык деп ойлочу эле. Көрсө, акча жөнүндө өзүнүн түшүнүгү нөл экен. Бир ай бою болгон дараметин убактысын коротуп, таманын жыртып тапкан аз айлыгын санаганды жана аны күнүмдүк жашоосуна үлөштүрүп жеткирүү үчүн башы оорутканды гана билчү. Акчанын да өзүнүн мыйзамдары болот. Ал да өзүнө болгон сүйүүнү жана туура мамилени каалайт тура. Акча өзүн сүйгөндөрдү гана сүйөт жана келет, деп бүтүрдү сөзүн ишкер. Актриса кечинде үйгө келгенинде бул ачылышын жетип калган уулу менен бөлүшкүсү келди. Нурланга апасынын айткандары жаңылык эмес экен. Атгүл шылдыңдап: "Сиз Дусманды Кудай көрүп алыпсыз да? Андан кыйындар бар. Ал кээ бир теоретик ишкерлердин китептерин окуп алып эле, анан алардын айткандарын өзүнүкү катары пиар кылып акча таап жүрөт." Улуу экөөнүн бизнес боюнча көз караштары буга чейин эле дал келчү эмес. Эне баланын жашоого көз караштарынын ажырымы улам чоңоюп бараткан. 20-га чыгып калса деле, жалгыз апасынын мойнунан түшө электигине нааразы эле. Кең далылуу, муруту карарып, бою андан 2 эсе бийик уулу көнүгө, жол киреге, түштөнүүгө, досторунун туулган күндөрүнө, оюн зоокко, андан акча сурап турушуна жаны кашая баштаган. Айкөл уулуна: "Жумушка орнош, мен деле караштырайын", деп шыкактайт. Атүгүл ага өзү иш издеп, бир топ жерге сүйлөшүп киргизди. Бирок тийип качып иштеп, анан тез эле барбай коет. Апасынын "Эмнеге?" деген суроосуна жообу даяр. Болар болбос акчага иштегендер кийин бизнес кыла албай калат. Ошол аз акчанын ичинен чыга албай жүрө берет. Бизнести да аз-аздан баштап анан тикелесең болот го. Уулу дароо эле чоңдон баштагысы келет. Адамдар чычкан жана бүркүт болуп экиге бөлүнөт экен. Чычкандар бир ордунда эле тегеренип таптай берет. Алыска бара алышпайт. Бүркүт болсо дароо көккө умтулат. Бүркүт болууну каалагандар бүркүт жүрө турган жерде жүрүш керек. Айкөл көнүгө түшкө чейин уктап, анан кечке интернетте олтуруп, жашы 20-дан ашса деле, апасынын эсебинен жашап аткан уулунун колунан дароо эле чоң ишкелерине көзү жетпейт. Билим алууга да көңүлү жок. Университетте сырттан эптеп окуп атат. Андан көрө айлыгы аз болсо да, жумушка кирсе иштермандыкка үйрөнүп, жыйнактуу болор беле деп ойлойт. Бул ою үчүн баласынан жеми да укту. Сизде ишеним жок. Ошон үчүн да жарды жашайсыз. Жалгыз уулу ушинтип
жыргал жашоосун уланта берди. Кулагына илмек тыгып алып, кечке укканы, баюуга, финансылык ийгиликтерге жетишүүгө үйрөткөн аудио программалар. Окуганы кантип миллионер болууга болот, мен жана акча, бай ата, кедей ата, өтө ийгиликтүү адамдын 7 көндүмү сыяктуу китептер. Бирок ал китептерде жазылган эрежелерди күнүмдүк турмушуна колдонууга аракети жок. Өзүнөн өзү эле байып кете тургансып бейгам жүрөт. Айкөл миллионер болууга үйрөткөн окуулар уулунун башын айлантып, мурдунан чүлүктөп алганына камтама. Бул дүйнөнүн ээлери олигархтар деген түшүнүк мээсине сиңип бүтүптүр. Кимдир бирөөлөрдүн бай жашоосу же атак даңктын куулма жаркырагы анын турмушунда жарыта тургандан бетер куру кыялга байып, өзү ошол эле убакта куурай башын сындыргысы келбейт. Бир эле анын уулу ушундайбы десе, тааныш билиштерден укканына караганда ал сыяктуу жаштар көп экен. Бул азыркы замандын оорусу окшойт. Көөнүгө уктар алдындагы баласы жана театрдагы иш жөнүндө көнүмүш ой санага батчу эле. Бүгүн көңүлүндө жаңы үмүт ойгонду. Жүрөгүндө көп жылдан бери түнөк кылып, бирок кол жетпей жүргөн максатына жол ачылып калышы да мүмкүн экен. Акча шаркыратмасы. Түшүндө ал акча болуп сапырылып агып түшүп жаткан шаркыратманын алдында туруптур. Акчалар жашыл доллар экен, алара дегенде сай толо күргүчтүү агып келип анан бейек аскадан төмөн куюлуп, Айкөлдүн үстүнө төгүлүп атты. Сансыз доллардын шаркыратмасы эч соолугда эмес. Актриса дегенде спектакль койгонго жетерлик акча сузуп алсам болду эле деп ойлоду. Андан кийин жаш актерлор театрын ачуу үчүн жыйнагысы келди. Бул да аз көрүндү. Жаңы театрга имарат, актерлордун кийими, сахна жасалгалары, дагы. Айкөл асманды чалкалай тиктеп, эки алаканын жайып тиленип жатты. Акча болсо чети оюлбай шаркырап ага берди. Дагы. Жаңы спектаклдин бет ачаарын өткөрүү, жарнамалоо, фестивалга алып баруу, театрдын чуркама иштери үчүн автоунаа сатып алуу зарыл. Дагы. Өзү маданияттын эмгек сиңирген ишмери болсо да, жашаган үйү абат эмес. Эч болбосо улгайып баратканында жаңы үйдө жашаса болбойбу? Чет өлкөгө саякаттап келүүнү өмүр бою эңсеп жүрөт. Баса, уулун үйлөнтүү үчүн каражатчы. Ага чейин бир ишкана ачып, бутуна туруп алышы үчүн да капитал керек. Дагы. Айкөл акча керек болуучу кем каржын санап бүтө албай койду. Алардын баарына өтө көп каражат керек. Актриса көзү тойбой, жашыл долларды суза эле бергиси келди. Бирок ал бара-бара акчага көмүлө баштады. Төбөсүнөн сапырылып түшүп аткан долларлар эме аны сормо саздай оп тартып, буттарынан бел курчоосуна чейин чүмкөдө, көкүрөк тушуна жеткенде аба жетпей думуга баштаганын сезди. Акчаны өзүнөн арышылдеп сылайын десе, колдорун кыймылдатпай чырмап салыптыр. Жашоодон түңүлдүргөн коркунуч жүрөгүн титиретти. Эми түгөнбөй агып аткан акча ага ажалындай көрүндү. Өзү түшүп берген капкандан бошонуш үчүн жан аракетке түшүп булкунса да кеч эле. Акыркы күчүн жыйнап туруп, өнүнүн барынча бакырып, кимдир бирөөнү жардамга чакырды. Өзүнүн ачуу кыйкырыгынан ойгонуп кетти. Таштай түйүлгөн денеси серпиле түшүп, керебетинен кулап кетүүгө аз калыптыр. Денеси кара терге малынып, жүрөгү лакылдайт. Көздөрүн ачса, акча сормосу түшү экенине дароо эле ишине алган жок. Анан аз-аздан бошошуп, терең дем ала өзүнө келе баштады. Жатак бөлмөсүндө, жумшак төшөгүндө жатканын билүү кандай бакыт эле. Айкөл көптөн бери минтип кубанган эместир. Ич кийимчен эле үйүнүн айбанына чыгууга ашыкты. Жайкы күндүн эрти мененки таптаза нурлары короодо өскөн бир түп анжирдин, гүл бакчанын жашаң жалбырактарын, назик гүл таажыларын алтын нурга боеп турду. Асман көгүлтүр тунук түстө шаңкаят. Ал күнүмдүк турмушундагы бул табигый сулуулукка, колу буту туша албаган, демди кыстыктырбаган эркиндикке рахаттанып атты. Төбөсүнөн коюлган доллар шаркыратмасы түш болуп чыкканына ичи ачышмак турсун,
ошол капкандан кутулганына чын дилинен ыраазы эле.